Расмий Москванын позициясын билдирген Коммерсант басылмасы жакында эле экс-президента Киргизии окружает арестами деген темада макаласын жарыялады. Алмазбек Атамбаевдин убагында коррупция болуп көрбөгөндөй күчөп кеткендиги тууралуу аталган басылма ушуну менен экинчи жолу макала жарыялады. Макалада жакында эле экс-премьер-министр Жантөре Сатыбалдиевдин Бишкек ТЭЦиндеги чыр боюнча кабакка алынгандыгы, ушуну менен бул маселе боюнча экинчи мурдагы премьер-министр убактылуу кармоо жайына киргизилгендиги айтылат. Биринчиси албетте Сапар Исаков. Андан сырткары мамлекетте бийлик алмашкандан кийин ээлеп келген кызматын сактап калган Атамбаевдин жападан жалгыз кадры Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун дагы абалы чатак экендиги айтылат. Ал мэрлик креслодан түзеле темир тор артына отуруп калышы мүмкүн экендиги дагы кыйытылды. Кыргызстанда көп күндөн бери эле мурдагы жана аракеттеги жогорку кызматтардагы чиновниктердин камакка алынышы жана суракка чакырылышы тууралуу жаңылыктардын агымы болуп келет. Муну менен Бишкек ТЭЦин модернизациялоодогу коррупция боюнча иликтөөнүн алкагында УКМК иш жүргүзүүдө. Тергөөнүн версиясы боюнча Кытай банкы аркылуу станциянын ремонтуна деп бөлүнгөн 386 миллион доллар кредиттин болжол менен 200 миллион доллары чиновниктер тарабынан өздөрүнүн счетуна кеткен деп жазат Коммерсант басылмасы. Ушул эле макалада экс-президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн отставкасынан кийин таасирин мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков аркылуу сактап калууну көздөгөндүгү айтылат. Ал өзүнүн президенттик мөөнөтүнүн аягында дайындалган өкмөт 2020-жылга чейин, башкача айтканда кийинки парламенттик шайлоого чейин сакталышы керек экендигин коомчулуктун алдында билдирген. Сапар Исаковдон сырткары экс-президент премьерликке дагы башка талапкерди караган. Мисалы Бишкек мэри Албек Ибраимов деп жазат макалада. Албек Ибраимов ТЭЦ боюнча дагы сурак берип чыккандыгын, ага карата ТЭЦтен сырткары Алмазбек Атамбаевдин Кой таштагы Хан сарайы боюнча дагы суроолор жарала тургандыгы жазылат. Курулуштун башкы прорабы жана бухгалтери Албек Ибраимов болгон. Кыргыз күч органдары бул Хан сарай 5 миллион долларга айлангандыгын эсептеп чыгышты. Бирок ал акча кайдан келгендиги белгисиз деп жазат Коммерсант. Айтор бул макалада экс-президент Алмазбек Атамбаевдин коррупционер экендиги ачык эле түшүндүрүлгөн. Расмий Москванын позициясын билдирген басылма ушинтип жазып жаткандан кийин Кремль дагы Алмазбек Шаршенович Атамбаевдин коррупционер экендигине көзү жеткенин түшүндүрүп тургансый.